Мен ешқандай талапкерлігін қойған жоқпын. Мен сілерге оқшап эле интернеттен уктум. Ошол университетке ректор болуп барат экеним. Тартип болот. Каттуу тартип болот. Эч кимди аямай жок болот. Ал оңой эле. Болгону 1 миллиардга жетпеген бюджети бар. 809 миллион. Ошону ар бир тыйын эсептеп койсо эле баардыгы өз жолуна түшөт. Анын үчүн сен өзүң таза болушуң керек. Өзүң эч кандай нерсеге аралашпашың керек. Эч кандай досуң да болбош керек ал жерде, тууганың да болбош керек. Анан университеттин өзүнүн уставы бар. Мен ошондон баштамакмын. Уставда баардыгы жазылып турат. Анан мүмкүн болушунча академиялык эркиндик берилиш керек. Программанын стандарттардын бүгүнгү жооп бере турган эмесин ошо классификатор аркылуу чыгарыш керек дагы. Мүмкүн болушунча баардык подразделенияларга эркиндик бериш керек. Декан өзү хан, өзү би, өзү башы менен жооп бере турган болуш керек. Бул жерде өтө эле чоң баягындай пирамида кылып, баардыгын бир эле ректорго байлап койгонбуз да. Бул бүгүнкү күнгө туура келбейт. Бул абдан мындай зыяндуу нерсе. Өзү биз кыргыздар баягы пассионардык эл, сиңер деп биз кыргыздар өзүбүзгө өзүбүз айткан эмеспиз. Буну атактуу Гумилев жазган убагында, Лев Гумилев да. Ошо пассионардык касиетибиз мына кече көрүндү да. Бир 60тан ашуун киши президент болом дешти. Анын ичинде ар кандай баягындай калибрдеги адамдар бар. Бирок негизинен 5-6 кишинин айна-чекесинде жүргүзүлө турган күрөш ушул дагы уланып келе жатат. Мен буну туура эле деп кабыл алам. Саясий биригүүлөр боюнча өзү саясат деген эмне? Саясат бул компромисстердин маданияты. Компромисстердин маданияты. Маданияты жол менен компромисске барып, өзүнүн эмесин, көз карашын билгизип, анан кийин бирге турган болсо, буну сөз колдош керек. Мисалы үчүн бүгүнкү Садык Шернияз инибиздин ошол Садыр Нуркожоевич менен биригип, бир баягындай көз караш боюнча сүйлөшүп алдык деп турган өзүнүн кандидатурасын алып койгон маселесин мен эң туура деп кабыл алдым. Эң туура. Будан ким утат? Будан эл гана утат, карапайым эл. Балким коррупционерлер үчүн кыйын болушу мүмкүн. Ошондой эле жолду мисалы үчүн өтө эле кийинки учурларда сындап аткан Бабанов жасабадыбы бир 20 күн мурун. Ал даже эме кандидатурасын койбой эле түз эле Жапаров менен сүйлөштү. Болсо мен дагы канча кечирип кой элем, канча ханын чет болчумун дегендей. Бирок бирикти да өзүнүн жекече амбициясын, кызыкчылыгын баса алды да. Вот ушундай кадамдарды биз ыраазы болуп колдошубуз керек мындай кадамдарды. Анан эки-экиден чабыштырып, салыштырып койгусу келген адамдар да толтура. Андайлар да бар. Айрыкча сырткы күчтөр. Бизде канчалык дестабилдүүлүк болсо ушунча жакшылар үчүн. Ошон үчүн буну жакшы эле кабыл алуу менен, мисалы үчүн түштөгө жакын кече бүгүн түшкө жакын уктум мен. Менимче азыркы отзывдар жакшы эле болуп атат. Эртең дагы бирөө чыгышы мүмкүн андай деп. Үчүнчү чыгышы мүмкүн мен дагы биригем деп. Ошон үчүн азыр кыргыз саясатчылары өзүн өзү баягындай сезүү, билүү этабынан өтүп бараткандай болуп атат да. Мен эмнеге жөндөмдүүмүн дегендей кылыпчы. Вот. Ошон үчүн менимче алдыңкы бир 2-3 жумада, ашып барса 3 жумада дагы мындай биригүүлөр болуш керек. Ал нормальный процесс.